Саламатсыздарбы? Кутманду кечиңиздер менен Түз эфирде Ала Тоо маалымат программасы. Студияда Мирлан Маматалиев жана Лунара Мамытова бүгүнкү чыгарылышта. Кыргызстандын ЭЭПке мүчө болсун шарттаган келишимди Казакстан да жактырды. Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити Уфада өтүүдө. Буга байланыштуу президент Башкыртыстанга учуп кетти. Адистер коңгуроо кагышат. Бүгүнкү күндө Улушехинин атын алып жүргөн меринос тукумундагы алтынга тете жүн бере турган ак койдун тукуму толук жоголуп кетүү коркунучунда. Баңгизатка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы 22 килограммдан ашык героин баңгизатын кармады. Ири өлчөмдөгү маңзатты түбү Тажикстандык Россиянын жараны алып бараткан. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн Башкыртыстандын борбору Уфага учуп кетти. Бул жылы уюмга Орусия төрагалык кылууда. Шконун саммитинде уюмду кеңейтүү башталганы жарыяланар күтүлүүдө. Белгилей кетсек, 2014 жылдын сентябрь айында Индия менен Пакистан Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болууга расмий арыз берген. Бүгүнкү күндө уюмга Кыргызстан, Казакстан, Кытай, Орусия, Өзбекстан жана Тажикстан мүчө. Иш-чаранын жүрүшүнө Ооганстан, Индия, Иран, Монголия жана Пакистан мамлекеттери байкоо салат. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкүлдөрү Уфада терроризмге каршы күрөшүү боюнча биргелешип кызматташууну камтыган программаны талкуулашат. Бул тууралуу уюмдун башкы катчысы Дмитрий Мезенцев билдирди. Уюмга мүчө мамлекеттердин аймагындагы коопсуздукту жана туруктуулукту камсыздоо максатын көздөгөн бул документтин мааниси өзгөчө, деп белгилейт Мезенцев. Президент Алмазбек Атамбаевдин агасы Калыбек Шаршенов 64 жаш курагында көз жумду. Буга байланыштуу өлкө башчысына спикер Асылбек Жээнбеков, премьер-министр Темирсариев, өкмөт мүчөлөрү жана жогорку кеңештин депутаттары көңүл айтышты. Калыбек Шаршенов акыркы жылдарын Аламүдүн районундагы Арашан айылында жашап өткөн. Маркумду жерге узатуу зыйнаты бүгүн Арашан айылында болуп өттү. Бир тууганынан айрылган президент Алмазбек Атамбаевке башка өлкөлөрдүн мамлекет башчыларынан көңүл айтуу телеграммалары келүүдө. Буга чейин президентке көңүл айткан катын Казакстан өлкө башчысы Нурсултан Назарбаев, Өзбекстан президенти Ислам Каримов, Грузиянын президенти Георгий Маргвелашвили, Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жана Башкыртыстандын президенти Рустем Хайметов жөнөтүштү. Эске салсак, өлкө башчынын агасы кечээ каза болгон. Казакстандын парламентинин жогорку палатасы Сенат Кыргызстандын Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуусун шарттаган келишимди бүгүн жактырды. Ратификациялоо жарыянына Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жунусов катышты. Маалым болгондой, документке 400дөн ашык депутат макулдугун берген. Белгилей кетсек, буга чейин келишимди Армения парламенти, Орусиянын мамлекеттик думасы, федералдык кеңеши жана Беларустун улуттук кеңеши ратификациялаган. Ал эми Кыргызстандын ЕЭПке кошулуусу тууралуу келишимге май айынын башында кол коюлуп, ички мамлекеттик процедуралар 22 майда аягына чыккан. Көзөмөл өткөрүү бекеттеринин абалын текшерүү үчүн эми комиссия келет. Бажы структуралары боюнча бардык маселелер чечилди. Кыргыз-казак чек арасында эми эч кандай маселе жаралбайт. Ошондой эле фитосанитардык жана ветеринардык лабораториялар боюнча иштер дагы кызуу жүрүүдө. Тиешелүү органдар бардык суроолорду жабат. Премьер-министр Темирсариев Евразия экономикалык комиссиясынын экономикалык жана каржылык саясат боюнча министри Тимур Сулейманов башында турган мүчөлөрүн кабыл алды. Жолугушууда Кыргызстандын ЕЭПке кошулуу шартындагы экономикалык жана каржылык чөйрөдөгү аткарылып жаткан иштери, ошондой эле кызматташтыкты өнүктүрүү маселелери талкууланды. Анда өкмөт башчы өлкөнүн интеграциялык бирликке кошулуу боюнча макулдашуу жараянын уюмдагы өнөктөш өлкөлөр жакынкы күндөрү толук аяктарын белгилеп, чек араларда ачууга даярдык жүрүп жатканын билдирди. Өз кезегинде Тимур Сулейманов бул тармакта Кыргызстандын укуктук жана инфраструктуралык чөйрөдө даярдыгы өз мөөнөтүндө жана жогорку деңгээлде жүрүп жатканын белгиледи. Кыргызстандык ишкерлер бизнес мектеп ачат. Мектептин расмий ачылышы ушул жылдын 21 июлунда болот. Максаты бизнести өнүктүрүүнүн мыкты тажрыйбалары камтылган билим берүү программасын окутуу, өлкөдөгү ишкерчиликти өнүктүрүү. Темилгечилердин айтуусунда Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кошулуусу менен ишкерчиликке чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Азыркы атаандаштыктын шартында уюмга мүчө башка өлкөлөрдүн ишкерлери менен тең тайлашып иштеп кетүү үчүн сапаттуу билим зарыл. Бизнес мектеби ишкерлерге бул багыттагы иш-чараларды гана уюштуруп, тим болбостон корпоративдик чөйрөдө жеке калыптанууну да үйрөтөт. Жаш жана чакан бизнес өкүлдөрүнө бизнести баштоонун сырлары тууралуу Орусия жана Казакстанда иштеген тажрыйбалуу ишкерлер сабак өтөт.
если сравнить с российским, с казахским. Кыргызстанды ЭАЭПтин башка өлкөлөр менен салыштырсак каржылоо масштабы менен эле эмес, бизнести туура жолго коюуда да артта калганбыз. Бизнес мектеп долбоорунун алкагында ар кандай иш-чараларды гана уюштурбастан корпоративдик чөйрөдө жеке калыптануу да үйрөтүлөт. Кыргызстандын Евразия экономикалык бирликке кошулуусу менен бухгалтердик каттоо, анализ жана аудит эл аралык стандартка өтүшү керек. Бухгалтерлер эмес, ишкерлердин отчетторундагы бирдиктүү система кошулушу шарт. Мындай маалымат Ысык көлдө өткөн форумда айтылды. Иш-чарада Кыргызстандын эмгек сиңирген экономисти Мукаш Исраиловдун айтымында ЭЭПке кирген өлкөлөрдө бирдиктүү экономикалык каттоо түзүлүшү шарт дейт. Бул көмүскө экономиканы ачыкка чыгарууга жана кош бухгалтериянын жоюлушуна алып келерин экономист белгиледи. Должны говорить на своем. Мындайча айтканда, интеграциялык бирликке кирген өлкөлөрдүн экономикалык тили окшош болуш керек. Бирликтин алкагында бухгалтердик каттоо жана ишкерликти жүргүзүү боюнча система калыптанышы шарт. Ошону экономисттерге түшүндүрүү максатында форум уюштурулду. Эми программабыз улантуу үчүн сөздү Ош студиясына беребиз. Саламатсыз Бактылек, сиз түз байланыштасыз. Рахмат, кесиптеш, саламатсыздарбы. Советтер Союзу учурунда эле академик Михаил Лущихиндин атын алып жүргөн меринос тукумундагы койлордун санын Кыргызстанда 12 миллионго жеткирүү пландалган. Анткени ак койдон жылына 20 миллион тонна жогорку сапаттагы уяң жүн өндүрүлүп, кайра иштетүүчү өнөр жайдын өнүгүшүнө салымын кошоору айтылган. Бүгүнкү күндө мына ушул алтынга тете жүн берген ак койлорду сактап калуу актуалдуу болууда. Сөз кененирээк Эркингүл Мамбетакуновада. Кара Суу районунун Каттаталдык атайын кой өндүрүү чарбасы 1929 жылы түзүлгөн. Малды жөн гана өстүрбөстөн ошол эле учурда изилдөө иштери да жүргүзүлүп турган. Кезегинде бул чарбада 40 000 кой багылып, 160 тонна алтынга тете өтө жогорку сапаттагы уяң жүн өндүрүлгөн. СССР кулагандан кийин башкалары сыяктуу эле бул чарбада бүлүнгөн. 96 жылы реформа башталган кезде Кыргызстан боюнча малдын баарын талап кетпеди элдин баары. Анан биз ошол баарыбыз патриот болуп чыгып сактап калалы. Бул эми дүйнөлүк элитадагы кой. Австралиянын да породасы аралашкан, тукуму жакшы деп сактап калганбыз. Анан жылдан жылга ушул башын көтөрөбүз деп аракет кылабыз да. Бирок ошол Союздун убагында калган карыздарынан бери бар да бул чарбада. Азыркы учурда чарбада болгону 3000 койдун башы калган. Анын сапатын жоготпой, асыл тукумун сактап калуу маселеси турат. Азыр мына ушул койлор козгошотто турат өзүн-өзү багат. Аз мамлекеттен эч жардам жок. Толук ушу кой өзүн-өзү багып турат. Бул биздин максатыбыз ушул койдун генофондун сактап калыш. Биз чабандарга арендага, глубокий аренда деп койгон аренда бергенбиз да. 30% бизге арендага берет, 70% жүн төл чабанга калат. Адистер чырылдагандай бүгүнкү күндө ак койдун тукуму толук жоголуп кетүү коркунучунда турат. Тайырбек Дүйшөкевичке маселе койдук, ал киши жазып калды, биз Айыл чарба министрлигине макулдашып, профилин өзгөртөбүз, жылкы, топоз, кисар койлор кыласыңарбы дегенде сунуш берип атат. Чарба түзүлгөн, түптөлгөн чарбада. Ошонун бир фермасына ушунун ядросун калтырып, анан калган 1-2-3 фермага жанагындай жылкыбы, ири малбы, башка топозбу, кирешелүү тармакты бере турган бир мал чарбасын башка түрлөрүн өссөкпү деген оюбуз бар. Антпесе кыйын болуп калат. Кыргызстандын жаратылышы мал бакканга өтө ыңгайлуу. Демек биринчиден ак койдун санын көбөйтүү маселеси турат. Экинчиден өндүрүлгөн жогорку сорттогу уяң жүндү сатуу үчүн рынок табуу керек. Ошондо гана ондогон жылдар бою окумуштуулардын да, мал чарба адистеринин да биргелешкен аракети менен изилденип табылган уяң жүн Кыргызстандын экономикасы үчүн чоң кызмат кыла баштайт. Эркингүл Мамбетакунова, Ринат Албек уулу, Коомдук биринчи канал, Кара Суу району. Жалал Абад облусундагы элетели мындан ары милицияга кайрылуу үчүн районго чейин барып убара болбойт. Ички иштер министрлиги жергиликтүү бийлик менен биргеликте Жалал Абад жергесиндеги бардык айылга участкалык милиция бөлүмдөрүн ачып жатат. Жаңы мекемелердин ачылыш аземине ички иштер министри Мелис Турганбаев катышып, жергиликтүү милиция кызматкерлеринин аткарып жаткан иштеринин сапаты менен таанышты. Теманы кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев улантат. Жалал Абад облусундагы жашоочулардын өтүнүчү менен көйгөйлүү айыл кыштактарда коомдук тартипти көзөмөл кылчу милициялык жаңы жайлар ачылууда. Бизге аба менен суу кандай керек болсо тартип ошондой керек. Тартип болбогон жерде эч убакта ийгилик болбойт. Тартип болсо жашоо жакшы болот. Ынтымак бар жерде рызык бар дейт. Тартип болгондон кийин баардыгын өндүрсө болот.
Эми Жалал-Абадтагы айылдын жашоочулары үйдөн алыс барбай туруп милицияга тийиштүү иштерин бүтүрүп алса болот. Милициялык жаңы мекемелер дээрлик ар бир айылда бар. Кайрылган жарандар таңкы саат 9-дан түнкү 11-ге чейин кабыл алынат. Мындай ыкма милицияны элге жакындатат. Анткени ар бир участкалык кызматкер өз аймагына жакын болуп, абалды көзөмөл кылып, айыл тургундары менен тыгыз байланышта болууга шарт түзүлдү. Элдер роодуга эмес, туура бизге кайрылып атат. Биз коомчулук менен бирге жергиликтүү чечилүүчү вопросторду ушул жерде чечип, аларга юридикалык жардам көрсөтүп, ордунда эле коомчулукка тийиштүү вопрос болотгон болсо, коомчулук менен бирге чечилип, элдин көйгөйү өз ордунда ордондотулат. Облустагы Каракөл, Ташкөмүр шаарларында жана Ала-Бука менен Аксы райондорунун борборлорунда бир нече болгон милициялык пункттар ачылды. Коомдук абалдын туруктуулугу үчүн жергиликтүү бийлик дагы колдоп көмөк кылган. Жергиликтүү бюджеттен 300 000 акча бөлүп берди. 300 000 акча бөлүп бергенден кийин биздин Ала-Бука айыл аймагында 25 000 калк жашайт. Ошондой эле 4 айылыбыз бар. Ошол 4 айылдын ичинен 3 айылга биз ушундай коомдук алдын алуу борборун ачайлы деген оюбуз бар. Ички иштер министри Мелис Турганбаев милиция кызматкерлери алдыга коюлган тапшырманы аткаруу үчүн шарт түзүп берүү маанилүү деп белгиледи. Анын айтымында ар бир жарандын коопсуздугун камсыз кылууга ар бир облуста кошумча кызматкерлер ишке алынууда. Бул ушул тапта министрликте жүрүп жаткан реформанын натыйжасы десек болот. Бүгүнкү күндө ошол биз кабыл алган резолюциялардын көбү аткарылып атат. Жанагындай таянч пункттарды ачып атышат. Элге жакындап, милиция элге жакындаткандыгы мына бүгүнкү күндө көрүнүп атат. Мына эми элдин багы көз карашы, жергиликтүү бийликтин мына бүгүнкү күндө милицияга болгон көз карашы оңолгондугу көрүнүп турат. Токтогул районундагы милиция кызматкерлери жер титирөөдөн улам курулушуна доо кеткен кооптуу имаратта иштеп келет. Азыр аларга курулуп бүтпөй калган никеге турчу жай колдонууга берилип оңдолуп жатат. Милиция жайларынын аймактарда көбүрөөк ачылышы кылмыш санын азайтууга жана коомдук коопсуздукту сактоого өбөлгө болот. Уланбек Тиканбаев, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук, Биринчи канал. Жалал-Абад шаарында биринчи эл аралык бизнес форуму өттү. Ага 10дон ашуун өлкөдөн өкүлдөр катышты. Форумдун негизги максаты эл аралык мамилелерди чыңдоо менен ишкерликти өнүктүрүү жана өндүрүштү эл аралык деңгээлге чыгаруу. Бул аракеттин арты менен бир кезде Союзга аты чыгып турган өндүрүш аймагын жандандыруу облус жетекчилигинин стратегиялык иш планында турат. Форумдун катышуучулары Жалал-Абад жергесинде экономикага пайдасы чоң ири долбоорлорду жүзөгө ашырууга потенциал көп экенин белгилешти. Ошондой эле форумдун алкагында бир катар чет элдик өкүлдөр менен жергиликтүү ишкерлер ортосунда кызматташуу боюнча макулдашуулар болду. Форумдун иши эртең да уланат. Кытайдан келип мына көпчүлүк мына токен боюнча инвестициялар келип атат. Казакстандан келип атат. Биз ошол эле учурда мына Ташкөмүрдө билесиздер, Авнион заводу мына ишке түшкөн атат. Андан башка жанагы эми боюнча мазут эме чыгарган завод ишке түшкөн атат. Мына биз азыр Союздун жана мүчө болуп кирип атпайбызбы? Ага киргенде бизге азыр чоң жол ачылып атат. Ынтымактуу короо долбоору Ош шаарынын кварталдарында иш алып барып жатат. Долбоордун ыктыярчылары короолордо ойноп жүргөн балдар арасында ар кандай сынактарды уюштуруп, балдарга чыныгы майрам тартуулашууда. Алдыдагы 2 жума ичинде 45 үйдүн короосунда чакан майрамдарды уюштуруу пландалууда. Ынтымактуу короо долбоору Ош шаарында 1-июлдан баштап ишке кирген. Уюштуруучулардын айтуусуна караганда долбоордун негизги максаты балдардын жаат эс алуу учурундагы бош убактыларын пайдалуу кылып өткөрүшүнө салым кошуу. Түштүк калаада балдар үчүн шарт түзүп берүү актуалдуу көйгөй болуп саналат, анткени шаарда бир эле балдар лагери бар. Башка түрдүү оюн аянтчаларын кошкондо жалпысынан 3000дей гана балдар элей алат. Ал эми шаарда мектеп курагындагы 50 000ден ашуун өспүрүм балдар жашайт. Остановка Тапатушкин. Бүгүн ушу 5-күн, бүгүнкү чейин эле уже шаар боюнча бир 3000ден ашык бала катышты. Анан бул ушул айдын аягына чейин уланат буюрса. Анан негизги идея балдарды короосунда бири-бири менен достоштуруп, ынтымак бакчасы болсо, ынтымак шаар болот, шаарлар ынтымак болсо, мамлекет ынтымак болот, өнүгөт деген нерсени идея менен өткөрүп атабыз. Эми сөз кезеги Бишкек студиясындагы кесиптештерде. Саламатта калыңыздар. Рахмат, биз болсо программабызды улантабыз. Борбордо 100гө жакын балдар жана спорттук аянтчыларды оңдоо иштери жүрүүдө. Жалпысынан 10 балдар аянтын куруу үчүн 2 600 000 сом бөлүнгөн.
Бул иштердин бардыгы сентябрь айында жыйынтыкталышы керек. Эскерте кетсек, шаар башчысы кечээ мэрияда өткөн жыйындын учурунда Бишкектин эс алуу аймактарындагы балдар үчүн курулган оюн-зоок аттракциондору баш аламандыкта улам базарга айланып жаткан жана балдардын аянтчалары тартыш болуп жатканын басып белгилеген. Шаар башчысы тарабынан бул ишти тартипке салуу үчүн тиешелүү органдардын жетекчилерине 1 жума мөөнөт берилди. Эскилиги жетип сынган селкинчектер, туш тарапта ыргытылган таштандылар, ото басып өскөн чөптөр, шаардагы көпчүлүк үйлөрдүн коросундагы балдар аянтчаларынын көрүнүшү мына ушундай. Айрым учурда балдар аянттарында ойногонго ылайыктуу шаар түзүлмөк турсун, унаа токтотуучу жайга да айланып калат. Шаар тургундары балдары үчүн аянтчалар барган сайын эскирип жатканына нааразы. Качели жок, баары сынык. Эптеп эле бул детский горкадан ойношот, тебишет, андан башка эч нерсе жок. Биз жашаган жер шаардын как раз мэриянын жанында жашайбыз. Бийлигибиз бизге көбүрөөк көңүл бурса, балдарга көбүрөөк көңүл бурса, детский площадка жасап берсе кандай жакшы болот эле. Учурда мэриянын алдындагы муниципалдык мекемелер балдар ойночу аянтчаларды реконструкциялоо аракеттери башталганын билдирет. Айтымында сентябрь айына чейин бардык аянтчалар калыбына келтирилет. Бул жылы планыбызга ылайык 145 площадканын балдар ойногон площадканын ичинен 20 площадка реконструкциядан өтүп, ремонт иштери жүрүп жатат. Быйылкы жылкыга ошо ремонт ишине райондон 300 000 сом каралган. Ошонун ичинен азыркы учурда 8 площадка бүтүп атат. Косметический ремонт кылып, кайра ордуларына коюп берип атабыз. Көпчүлүк ата-энелер балдарын кубантып, көңүл ачыш үчүн парк, бульварлардагы оюн-зоок аттракциондорго барып убакыт өткөрүүнү тандашат. Биз бул жерге жакын жерде жашайбыз. Үйдүн коросундагы аянтчалар каралбай калган. Балам бул жерде ойногусу келет, кеткиси келбейт. Детская площадка. Биздин короодо дагы балдардын аянтчасы бар. Бирок ал жерде бактарактар жок. Селкинчектер сынып жок болгон. А бул жерге келип жаңы досторду таап алганбыз. Өзүм нянямын, баланы багам. Өзүм достору бар. Паркта. Анан ошон үчүн бияка келип, бияка интересныйраак да. Белгилүү болгондой, буга чейин мындай коомчулук жайларда батут, теннистик стол, ижарага велосипед бергендер ишмердүүлүгүн уруксат кагаздары жок эле мыйзамсыз жүргүзүп келишкен экен. Аянтты ижарага алуу боюнча келишимдер түзүлгөн эмес. Мындан түшкөн каражаттар мэриянын казынасына эч кандай пайда алып келбейт. Администрация коомдук жайларда мыйзамсыз аракет көргөндөрдү башка жакка көчүрүү аракетин көрүүдө. Бирок алар жамгырдан кийинки козу карындай болуп, эртең эле кайрадан пайда болуп калышат. Былтыр айрым батуттарга уруксат кагаздары берилген. Бирок алар көк шиберди тебелеп жок кылышкан. Мындай аракеттер болбош үчүн бул маселени карап жатабыз. Эми тартипке салына баштаса, коомдук жайлардагы аянттарды мыйзамдуу жол менен ижарага алуу үчүн кайрылгандардын саны арыбайт. Аларды атайын комиссия карап чыгат. Андан соң 5 айга убактылуу келишим түзүлөт. Шаар башчысы Бишкектеги эс алуу аймактарын тартипке салуу үчүн тиешелүү органдардын жетекчилерине 1 жума мөөнөт берген. Гүлшан Кулматова, Элдияр Асанбаев, Коомдук 1 канал. Бишкекте саясий партиялардын жаштар канатын форуму өттү. Анын күн тартибине билим берүү, ишке орношуу, жаштардын келечеги жана саясий партиялардын платформалары сындуу маселелер коюлду. Иш-чарада жаштар өлкөнүн социалдык экономикалык абалын жакшыртуу багытында биргеликте иш алып баруу боюнча талкуулашты. Алар жакынкы 5 жылдыкта Кыргызстанда 100 000 деген жумуш орундарын түзүү керектигин белгилешти. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы эми түшкөн кирешенин 25% менен чарбасын жакшыртып, тепловоздорду жаңыртат. Мындай маалыматты ишкананын башкы директору Алмазбек Ногойбаев билдирди. Анын айтымында буга чейин Кыргыз темир жолу тапкан кирешесинин 50%-ын республикалык бюджетке төлөчү. Эми өкмөттүн токтому менен мамлекеттик казынага түшө турган акчанын 25%-ын гана төлөмөй болду. Кыргыз темир жолу тепловоз паркын кандай жол менен жаңылайт? Гүлнара Касымбекованын материалында. Азыр Кыргыз темир жолдун паркында 6 менчик тепловоз бар. Алардын 4-өсүнүн акчасы төлөнгөн. Экөөнүкү берилелек. Буга чейин Кыргыз темир жолу түшкөн пайданын 50%-ын бюджетке которчу. Эми анын 25%-ын гана бермей болду. Калган каражатка тепловоздордун акчасы төлөнүп, темир жолдор оңдолуп, Аламедин станциясына кран сатып алынат. Муну дагы экөөнү берген октябрда. Бирок 1 тиын төлөбөй, процент жок да. Бизге ачык эле айткан, майдан баштап туруп төлөй баштайсыңар деп. Ошон үчүн биз өкмөткө да чыгып, өкмөт да түшүнүп, ошон үчүн ушундай токтом чыгарылды да 25%, калган 25%
эме целевым ушу тепловоздорго төлөйсүңөр деп. Бир тепловозду темир жолчулар 4 миллион 700 миң долларга сатып алышты. Машина өзүн актайт деп ишендиришүүдө. Анткени заманбап жасалган тепловоздун ылдамдыгы мурдагыларга салыштырмалуу өтө тез. Саатына 120 чакырым аралыкты басат. Ал тургай мунун чыдамдуулугун суук делген Якутиядан дагы сыноодон өткөрүп көрүшкөн. 53 градус суукта эч кыйналбай иштеп берген. Адистердин айтымында бир тепловоз кубаттуулугу жана эки тарапка тең башкарганга ыңгайлуу болгондугу менен өзгөчөлөнүп, мурдагы эски 5 машинанын жумушун аткарат. Иштөө мөөнөтү дагы 40 жыл. Кыргыз темир жол болгондо, жаңы эле жаралганда. Бизде бир да жаңы тепловоз биз алчу эмеспиз. Бизде Казакстандан эски тепловоздор менен ошолор менен иштечүбүз. Мына биринчи жолу Кыргыз темир жол ушу 6 тепловозду алып атыр да, жаңы тепловозду. Именно заводдон алдык. Кыргыз темир жолу негизинен кирешени жүк ташуу аркылуу гана табат. Ал эми жүргүнчү ташууда өзүн актабайт. Бирок жарандардын поездге муктаждыгы болгондуктан каттамдар иштеп жатат. Ага карабай жүк ташуудан темир жолчулар жылына 1 миллиард сомдон ашык пайда табат. Эми токтомдун негизинде каражаттын 265 миллион сомго жакыны темир жолда калып, анын негизинде жаңыланууга багыт алышат. Гүлнара Касымбекова, Алмаз Кариев, Коомдук биринчи канал. Банк заттарын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматы 22 килограммдан ашык маңзатын кармады. Маалыматка ылайык 8 июлда Бишкек шаарындагы Ибраимов көчөсүндө жайгашкан номер 33 үйдүн жанынан Audi 100 үлгүсүндөгү унаа токтотулган. Анда улуттуу тажик Орусиянын жараны Ханты-Мансийск аймагында жашаган 1979 жылы туулган Шоди Мамат Садыков аттуу жаран кармалган. Автоунааны кароо учурунда Садыков кара түстөгү спорттук баштыкты колуна кармап отырган. Баштыкты ачканда скотч менен уролгон 46 даана зат табылган. Соттук химиялык экспертизанын корутундусуна ылайык жалпы салмагы 22 килограмм 782 грамм баңгизат экени аныкталды. Учурда бул боюнча кылмыш иши козголуп, ыкчам иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Баңгизаттарын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматынын жетекчиси Рафик Мамиталиевдин айтымында бул баңгизаты Ооганстандан Кыргызстан аркылуу Орусияга өтүп жаткан. Ошондой эле бул маңзаттын артында чоң топ турушу мүмкүн экенин Мамиталиев кошумчалады. Мунун аркасында дагы жумуштар көп. Мунун башка өзүнүн байланыштарын, Кыргызстандагы байланыштарын, Тажикстандагы, анан Россиядагы байланыштарын бүгүнкү күндө Россия Федерациясынын нарко заттарды көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы менен биргеликте иш жүргүзүп атабыз. Мындан тышкары Иркутск шаарында биздин биргелешип жасаган иликтөө иштердин негизинде Бактиярова деген биздин айым кармалды. Анын кайнама аты Дама Көзүр деген. 4 килограмм баңгизаты менен героин менен бүгүнкү күндө камакта. Кыргыз-казак чегарасына мыйзамсыз ок дарыларды ташып өтүүнү көздөгөн адам кармалды. Токмок автожол көзөмөл өткөрмө жайынан казак жаранынын унаасынан 9 мм калибрдеги 40 патрон табылды. Кармалган жаран ок дарыларды Кыргызстандан Казакстанга алып өтүүнү көздөгөн. Учурда анын ок дарыларды кайдан алганы жана кандай максат менен ташып баратканы тергелүүдө. Түштүк Кореяда жайылып коркунуч жаратып жаткан MERS деп аталган вирустан сактануу үчүн Саламаттыкты сактоо министрлиги профилактикалык иштерди баштады. Илдетти алдын ала аныктоо жана анын жайылышына жол бербөө үчүн Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында жугуштуу илдеттерди аныктоо иштери жүрүүдө. Вирусту лабораторияда далилдөөгө кошумча тест жана жабдыктарды алууга көмөктөшүү боюнча кат Американын тийиштүү борборуна жөнөтүлдү. Мындан тышкары MERS деп аталган вирусту жуктурду деп шектелгендер үчүн жугуштуу оорулар боюнча өзүнчө бөлмө даярдалды. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча 2012 жылдан бери вирусту 1366 адам жуктуруп алса, алардын 487 илдеттен каза болду. Азырынча илдетке каршы дары табыла элек. Кыргыз-Орус Славян университетинин медицина факультетинде бүгүн бүтүрүү кечеси болду. 21 жыл мурда алгачкы студенттин кабыл алган окуу жай ушун менен 16-чы ирет бүтүрүүчүлөрүн уядан учурду. Келечектеги саламат сакчыларынын бүтүрүү кечесинен кененирээк Бурлай Пусурманкулованын материалы. 6 жылдык медицина факультетин бүтүргөн Мария бүгүн кызыл дипломун колуна алды. Бала кезден адамдарга жардам берип, коомго пайдам тийсе деп тилеген кыздын тилеги ишке ашып, каалаган кесибине ээ болуусуна аз убакыт калды. У меня вообще есть мечта, чтобы закончить ординатуру. Эми мен ординатураны Москвадан улантып, кайра келип Кыргызстанда иштесем дейм. Чоң энемдин көзү ооруйт. Мен ага окшогон көрүүсү начар миңдеген мекендештеримди дарыласам деген кыялым бар. Анткени көз бул адамдын жашоосу. Кыргыз-Орус Славян университетинин медицина факультетин быйыл 400 бүтүрүүчү аяктап 3 багыт боюнча базалык билимге ээ болушту. Алар үй бүлөлүк дарыгер, стоматолог жана терапевттер.
Худых отзывов я особо не слышал. Да? 2000 жылдан бери 16 бүтүрүүчүлөрдү уядан учуруп жатабыз. Бизден бүткөн балдар туурасында жаман кеп уга элекпиз. Бүтүрүүчүлөрүбүз профессионалдуу. Ар кандай кырдаалдарда өзүн жоготпой чечим чыгарууга, жардам көрсөтүүгө даяр. Бүтүрүүчүлөрдүн келечеги кең болоруна окуу жайдын ректору терең ишенет. Анын айтуусунда бул жердин медицина факультетин аяктаган дарыгерлер Кыргызстанда эле эмес көп өлкөлөрдө ийгиликке жетишип туруктуу орундарын тапкан. Это большая группа врачей. Биздин ар бир 5-чи бүтүрүүчүбүз мыкты. Азыр университет факультетти жарыктандырууга көңүл бурууда. Бизде 120 адамдык клиника жана операциялык жабдыктарыбыз бар. Медицина факультети 1994 алгачкы студенттерди кабыл алган. Ачылганда университетте бир гана кафедра болсо, азыр факультеттин 34 кафедрасы, бир катар лабораториялары менен 120 орундук клиникасы бар. Бурулай Пусурманкулова, Эсен Турабыкеев, Коомдук 1-канал. Талас чергесине саламаттык сакчыларына алтын ийне сыйлыгы тапшырылды. Самалык медицина кызматкерлеринин күнүнө отурлай уюштурулган. Демилгечи топ облустун Кара Буура, Манас, Бакай Ата жана Талас району менен шаарынан элдин ден соолугун ойлогон тажрыйбалуу дарыгерлерге колдоо көрсөтүүнү колго алган. Тандоого айылдык фельдшердик, акушердик пункттардан баштап райондук, облустук ооруканаларга чейин катышкан. Мыктыларды дарыгерлер жамааттары өздөрү сунушташкан. Акырында 6 дарыгер жана 6 медайым көптүн колдоосун таап, аларга алтын ийне кубогу тапшырылды. Андан тышкары ар бирине акчалай сыйлыктар берилди. Долбоор элиттик ден соолук сакчыларына стимул берип, эл саламаттыгына кам көрүүдө жоопкерчиликти арттыруу максатын көздөйт. Дарыгерлердин билим деңгээлдери, буга чейинки алып барган иши боюнча, кандай жаңылык алып келгендиги боюнча, буга чейин кандай сыйлыктарды алган боюнча ошолордун дагы карап кеттик. Албетте биз ойлойбуз, биздин тандап берген дарыгерлерибизди жаңылбай туура тандап деп ойлойм. Адамды менетин сыйласа, албетте ал адам өзүн элине, журтуна иштеп берем деп аракеттейт. Кудай ден соолук берсе, элибизге, журтубузга иштеп бергенге дайым болобуз. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы ФИФАнын жаңыртылган рейтингинде позициясы жогору көтөрүлдү. Тагыраак айтканда, кыргыз командасы май айында 160 балл менен 157 орунга чыкты. Ага чейин 177 орунда турчу. Курама команда дүйнөлүк чемпионатка тандоо турунда 2 жолу ойноду. Анда Бангладешти 3-1 эсебинде утса, Австралиядан 2-1 эсебинде утулган. Ал эми Азиянын футбол конфедерациясынын рейтингинде кыргыз командасы 29 орунда турат. Деги эле акыркы учурда футбол боюнча күчтүү делген командаларда өзгөрүүлөр болууда дейт спортчулар. Мисалы, былтыр Бразилияда өткөн дүйнөлүк чемпионатта мыкты делген Германиянын командасы Аргентинадан утулуп, лидерлик позициядан түшкөн. Мына ушундай спорт кабары менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта. КТРК чекиткеji сайт аркылуу биздин программаларды онлайн түрүндө да көрө аласыздар. Акыркы кабарлар, урунттуу жана кызыктуу окуялар КТРК чекиткеji сайтында. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта болуңуздар. Саламатта алыңыздар.